Günden günge buanın azık түлүктүн baası өсүүдө. Elibиz эт жебей калды. Эт жебей калды. Азыркы күндө биздин элибиз макаронду сууга бышырып жеп калды. Менде мындай сунуш бар да. Азыркы күндө элибиздин акыбалы оор. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, күндөн күнгө азык түлүктүн baасы өсүүдө. Күйүүчү майдын baасы да өсүүдө. Өзүңүздөргө да белгилүү болгондой, 2020 жылы Кыргызстанга келген товарлардын 26% кыскарган. Импорттун. Ошондой болуп турган учурда биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы кээ бир азык түлүктөр сырткарга чыгып баратат. Өкмөт ушул боюнча кылган жумуштарын аз кыскача маалымат берип кетти, бирок бизде эч кандай өзгөрүү болбоду. Күндөн күнгө буанын азык түлүктүн baасы өсүүдө. Азыркы күндө ачыгында чынын айтканда кээ бир айылдарда, кээ бир райондордо элибиз эт жебей калды. Эт жебей калды. Бул азыркы пандемия болуп күчөп турган учурда эң оор маселе. Өкмөт биздин көз карашыбыз менен караганда, элдин көз карашы менен караганда эч кандай жумуш аткарган жок. Баалар кыскарган жок. Даже ордунда турган жери жок. Күндөн күнгө өсүүдө. Эми бул жерде мына өкмөттүн берген немеси боюнча таанышып чыктык. Кагаз түрүндө жазып коюптур, бирок эч кандай майнап жок. Мындан кийинки боло турган ишиңер тууралуу да айтып кетсеңер, анан азыр жакшы Айнура Шырматова эжебиз айтып кетти. Өзүбүздүн ишкерлерди колдойлуу, жумуш орун болот, өзүбүздө калат, өзүбүздөн чыккан продуктанын baасы арзан болот да. Бул эң маанилүү нерсе. Биздин өкмөт көнүп калган да. Ушу сырттан алып келет, өздөрүнүн караштуу адамдары менен өткөрөт. Азыр айткандай, өсүмдүк майы 115 сомго өзүдөн чыкса туура келет экен. Бизде азыркы күндө 170 сом. Тендерден алган baасы боюнча азыр ала турган baасы 135 сомго туура келет деп айтат биздин өкмөт. Бул деген эмне деген? Бул деген туура эмес да. Иштин болбогонунун себеби да. Азыр жана айтып кетти, 3 миллиард сом ишкерлерге берилди ушул күнгө чейин деп. Ошол 3 миллиард сом кайсы ишкерлерге берилди? Эмненин негизинде берилди? Ушуга бир жооп берип койсоңуздар. Рахмат. Сиздер айттыңыздар, 3 миллиард сом ушунга чейин берилди ишкерлерге. Азыркы күндүн оор болуп аткан акыбалдын, ушул оор акыбалдан чыгуунун эсебинен берилди деп айттыңыздар. Отчетуңарда. Рахмат. Урматтуу Айбек Жапарович, негизинен бул жагдай боюнча мен башында айта кеттим, бүгүнкү күндө чынында эле баягы экономикалык өнүгүү жаатында бул дүйнөлүк деңгээлде болуп аткан процесстердин бири. Эми биздин өлкө дагы бул процесстерге кабылып, бүгүнкү күндө ошол өзүңүздөр көрүп аткандай экономиканын өсүшү, сооданын ылдыйлашы жана инвестициялардын ылдыйлашы окшогон көрсөткүчтөр бул баардык өлкөлөрдө болуп аткан жагдай. Жалпысынан көбүнчө өлкөдө ушул аябай терең карантиндин киргизгенге байланыштуу көп ишкердиктин түрлөрү боюнча чектөөлөр киргизип, көп баягы өндүрүштүн, кызмат көрсөтүүнүн деңгээли түшүп кеткен да. Анан сөзсүз түрдө булардын баары өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт. Андан тышкары бүгүнкү күндө ошол баягы эл аралык деңгээлде жүрүп аткан процесстер бизге кескин түрдө таасирин тийгизип, ошол ички карантинге дагы байланыштуу бизге дагы ошол таасирин тийгизди да. Ал эми баага болуп аткан баягы өзгөрүүлөрдүн башында өзүмдүн сөзүмдө айта кеттим. Бул негизинен ошол биржалык товарларга болгон баалардын өсүшү. Ал жерде бир нече себептер бар. Ошол башка өлкөлөр катары эле бизде да ошондой баалардын Рахмат, түшүндүм. Буну жана айттыңыз. Уктук жана. Анан элементарный эле мындай да. Азыркы күндө биздин элибиз макаронду сууга бышырып жеп калды. Өкмөт ушуга окшогон маселени эл аралап, базар аралап карап атасыңарбы? Жок. Чогулуш кыласыңар. Бул маселе көптөн бери чечилбей келатат да. Эл өтө кыйналды. Мына пандемия күндөн күнгө күчөп атат. Жакшы калориясы күчтүү тамак жебесе, оору бат жугат дейт. Ушундай болуп атканда, биздин элибиз сууга макаронду бышырып жеп атканда, бул
Бул деген нерсе бул өтө мындай ойлоно турган нерсе да. Өкмөт ачык иштей элексиңер. Чогулуш эле өткөрөсүңөр, чогулуш эч бир немеси жок. Анча-мынча өкмөттүн мүчөлөрү президентибизге кошулуп башка жактарга кошулуп атат, дагы эле жерге конбой жүрөт. Иштебейби жерлерге барып. Мына сиз азыр айтып кеттиңиз. Башка мамлекеттерде да бизде ушундай деп. Мисалы Казакстанда бензиндин баасы А92 34 сом экен. А бизде 47 сом. Күйүүчү майдын баасы. Буга эмне дейсиз? Эмне деп жооп бересиз? Мындай тууру маалымат берсеңер, биз дагы мындай Мен жооп берип коеюн, интернет карайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Так маалымат алабыз. Мен жооп берип коеюн, уруксат берсеңиз. Монополияга каршы агенттик Казакстанда өзүңүз билесиз, 100% бензин боюнча өздөрүн камсыз кылат, 70% дистопливо боюнча өздөрүн камсыз кылат. Андан сырткары ал жерде ушул өздөрүнүн кайра иштетүү заводдоруна кээ бир жеңилдиктер каралган. Транспорттук логистикасы ыңгайлуу, анан салыктарында да айырмачылыктар бар да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Казакстандан алып келиш үчүн алар экспорттук чектөөлөрдү да киргизген. ЕАЭС мамлекеттерине деле ошол киргизген да. Себеби дегенде ЕАЭС мамлекеттеринде бирдиктүү саясат 2025-жылдын 1-январынан тарта ишке ашат. Баа саясаты, техникалык жактан баардык шарттардан. Анан ошого биздин ишкерлер алып келбей, бүгүн Россиядан ташып атат. Россиянын өзүндө бүгүнкү күндө мен ачык эле айтайын, алтын бүгүн Рахмат, ал боюнча маалыматым бар. Россияда канча экен? Айнура Шырматова эжебиз жакшы айтып кетти да. Өзүбүздөн да бизде дагы Казакстандага окшогон нефтини өндүрүп чыга турган заводдорубуз бар. Ошого окшогон иштетпейсиңерби? Жумуш орнун камсыз болот. Айбек Жапарович, уруксат берсеңиз, мен Биз ушул арзандайт дагы сенасы. маалыматта кошумча айтып кетсем, сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Ички өндүрүштү күчөтүү боюнча бул өкмөттүн эң негизги максаттары катары дагы турат бүгүнкү күндө. Ошол экономикалык активдүүлүктү көтөрүү жаатында ички өндүрүштү дагы көтөрүү. Премьер-министрдин деңгээлинде бул маселе боюнча баягы биздин май өндүрүүчү завод боюнча Домата, Жалал Абаддагы өзүнчө бир чогулуш жыйын өтүп, бул маселелерди дагы кароо талдоо болуп өткөн. Бүгүнкү күндө жалпысынан ошол ишканага кандай жардам керек баягы иштери боюнча жүрүп атат. Бирок ал жерде бир нече маселеси бар. Ошол баягы алынган кредиттер боюнча дагы бүгүнкү күндө маселеси бар экен. Аны дагы комплекстүү бул кароо болуп атат да. Андан тышкары Рахмат, түшүндүм. Сиз 3 миллиард боюнча мага так маалымат берип коесузбу, жана айтканыңыз. 3 миллиард боюнча ишкерлерге жардам берди. Ошону так маалымат ала албай калдым. Айбек Жапарович, өз билгендей, былтыр биз бир нече ушул эл аралык финансы уюмдарынан жардам катары биз ошо бюджеттик колдоо жана ишкерлерди колдоо боюнча жардамдарды алганбыз. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө атайын ишкерлерди колдоо боюнча өзүнчө кредиттик линия программа иштелип чыгып, ошонун башталгандан баштап 3 миллиард 200 миллион тегерегиндеги каражаттар бөлүнгөн да. Анан ал секторлорун айта турган болсок, негизинен соода жүргүзүү баягы пандемиянын убагында көбүрөөк жабыркаган ишкерлерге берилген да. Ошол эле курулуш тармагы, соода жүргүзүү, өндүрүш окшогон тармактар боюнча берилген. Рахмат, өкмөткө айтарым ушул элди аралап, элдин деңгээлине түшүп иштей турган убакыт азыр, ошондой заман азыр. Кабинетте отуруп иштей турган заман эмес. Мындай боло бере турган болсо элдин көйгөйү күндөн күнгө күчөйө берет. Пандемия күчөп атат. Азык түлүктүн баасы көтөрүлүп атат. Эртең онда кандай болот? Дандейши. Рахмат.